Кутман күнүңүздөр менен. Бул чыгарылышты мен эркектердин ден соолугуна арнайм. Анткени Siberian Wellness компаниябыздын ассортиментиндеги Men's Box деген продукциябыз жаңыртылып, дагы да байытылып келди. Мужская сила деп турат. Аял менен эркекти бири-биринен айырмалап турган бул гормондору. Аялдарды ийкемдүү, назик кылган эстроген, ал эми эркектерди күжүрмөн, кайраттуу, чечкиндүү, күчтүү кылган бул тестостерон. Демек, биздин гормондорубуз сырткы келбетибизди жана мүнөзүбүздү аныктап турат экен да. Муну дагы эмне менен далилдеп берем да. Эркектерде дагы аялдардын гормону бар. Аялдарда дагы аздыр көптүр тестостерон болот да. Климакс убагында аялдарда эстроген басаңдап кеткенде тестостерон чыгат дагы. Сырткы көрүнүшүндөгү өзгөрүүлөрдү байкай баштайбыз да. Тери калыңдашып, майланышып, майлуу бүдүрлөр чыга баштайт. Демек, эркектердеги мына ушул көрүнүш тестостерондун айынан экен да. Үн жонорот, аялдын үнү жонороп жана мүнөзүнө келе турган болсок, эркектерче маселелерди чече баштайт экен. Ал эми эркектерде эстроген көбөйүп кеткенде аялдардын гормону, тестостерон түшүп, анда эркек майдачыл, киришчээк болуп калат. Келип туруп казанды деле аралаштырып кетет да. Эч кандай бир демилге көтөрбөй, баштаган ишин таштап салып, мына кадимкидей баягы ишке болгон жөндөмдүүлүгү начарлайт экен да. Ошол себептен эркектердин кызыкчылыгында экен тестостеронубуздун өлчөмүн кармап туруш. Ал үчүн 30дан кийин урологко сөзсүз барып, анализдерди тапшырып туруңуз. Жүрөк кан тамыр системаңызга кам көрүп туруңуз. Бизде кандай? Көбүнчө аялдар эле өзүн карашат дагы. Эркектер кайдыгер 50дөн кийин гана качан жыныс органдарында көйгөй жаралганда олуттуу бир. Ошондо гана дарыгерге кайрылышат, анда бир аз кечирээк болуп калат экен да. Тестостерондун өтө бийик пикке жеткен убактысы 20 жаштан 30 жашка чейин. Мына ошол мезгилдерде чоң иштерди жаратышат да эркектер. Тажрыйбасы жок болсо дагы жасаган иши дагы аябай ылдам бүтөт да. Аябай мындай бир энергиялуу болушат да. Качан тестостерон азая баштайт экен? Эркек салмак кошо баштаганда. Айрыкча белден ылдый жакта майлар органдарыбызды каптаганда, ал жерде эстрогендер көбөйө баштайт экен да. Жеген тамагыңыздан, жашоогуңуздан эле экен бул. Көбүнчө эркектер калориялуу тамакты жейт дагы, андан кийин аны күйгүзбөй эле, көбүнчө кыймылсыз эле отуруп калышат, мына ошондон улам болот экен да. Жеген ичкен тамактардын арасында чылым, тамеки, спирт ичимдиктери, пиво айрыкча. Пиводо да эстрогендер көп. Андан сырткары бүт жанагы бул бөйрөктү иштетип саараны айдайт дагы, денеңиздеги болгон витамин, минералдарды жууп чыгара берет да. Этияттаңыздар. Төртүнчү нерсе бул фаст фуд, трансмайлар деп коет, таттуулар. Эт жесеңиз сөзсүз түрдө чөп жарды көбүрөөк кошуп жеңиз да. Мына ушулардын бардыгы сиздин тестостеронуңузду басаңдатат экен. Эгерде дагы бир нерсе, кан басымыңыз жогорулап, диуретиктерди, статиндерди иче турган болсоңуз, препараттарды да, аны төмөндөтүүчү, булар дагы ошол тестостеронго терс таасирин көргөзөт. Жана стресс. Эми стрессти жашоодон оолак кылыш үчүн баардыгыбыздын эле башыбызда болуп атат бул нерсе. Болгону көтөрүмдүүлүгүңүздү жогорулатышыңыз керек да. Аны үчүн психологиялык жактан өзүңүзгө жардам берип, жана магний деген микроэлемент бар. Мына ошол сиздин териңизди калыңдаштырат экен да. Пилдей болуп анча-мынча нерсени тоготпой эле мындай туура реакция кылат экен организмиңиз да. Ушулар басаңдатат. Кантип көтөрөбүз эми? Көтөрүш үчүн биринчи номер 1 тестостерондун синтезделишине катышкан бул минералдардын ичинде цинк. Эркектердин минералы деп коет муну да. Мына ушул продукциябыздын ичинде 30 баштык бар. Бир айга жетет да. Ар биринин ичинде 2ден таблетка, 3 капсула бар. Мунулордун арасындагы түссүз капсуланын ичинде ошол цинк бар. 24 миллиграмм. Бул сизге суткаңызга керек, ошо тестостерон иштелип чыгышы үчүн да. Андан сырткары мында дагы
чөп чардардын, өсүмдүктөрдүн сыгындылары бар. Кайсылар? Витамин Сны көп кармагандар. Алардын ичинде рекордсмен деп ацерола деген жемиштин сыгындысы жана ит мурун. Ошондой эле инулин бар. Витамин С ошол гормондордун синтезделишине дагы катышат, көмөкчү болуп, иммунитетиңизди көтөрүп берет, кан тамырларыңызды бекемдейт жана канды суюлтуп турат. Инулин үчүнчү компонент. Бул капсуланын жоон ичегиңиздеги бактерияларыңызга азык болуп берет. Алар иммунитетти көтөрөт дагы деле. Ошондой эле жалпы эле организмиңизге тонус берип турат экен да. Кийинки кочкул күрөң, ач күрөң түстөгү капсуланын ичинде адаптоген мезгилдин алмашууларына, жаңы бир кандай десем, жаңы бир жерлерге барып, же жаңы бир жумушка которула турган болсоңуз, ошол жерге сизди ыңгайланыштыра турган өсүмдүктөр бар да. Булардын ичинде негизинен жанагы элеотерокок деп коет, Сибирь женщине дейт. Мына ошонун тамыры бар. Анан дагы афродизиак деп коет, бел кубатты көтөрөт да. Бул йохимбе деген бадал түрүндө өскөн, негизинен жанагы субтропика, тропика мамлекеттеринде өсөт. Мына ушул аябай күчтүү афродизиак болуп эсептелет да. Ошол бар. Ал эми мына 2 таблетканын ичинде эларгинин деген зат, жашыл түстөгүдө болсо перу макасы деген өсүмдүк. Бул экөө жөнүндө, эларгинин менен перу макасы жөнүндө буга чейин чыгарылыш жасагам, убакытты албайын дагы. Шилтеме кылып таштап коем, кызыксаңыздар көрүп чыгыңыздар да. Демек, бул продукт кимдер үчүн экен? Биринчи категориядагылар булар жаштар. Ден соолугунда көйгөйү бар. Айрыкча ошол эркектик жакта да уруктугунун активдүүлүгү төмөндөп кеткендерге да. Бул үй бүлө куруудагы жаралган маселе да. Ошол кезде иче турган болсо, кадимкидей эле бул илимий түрдө тастыкталган продукт да. Кепилдик бар десек болот. Маселени чечип берет. Негизги жанагы бир сыйра жанагы инфекциялар болгон болсо, ошого каршы дарыланууну өттүңүз, вирустарды жок кылдыңыз, сезгенүү процесстерине каршы жана антибиотиктерди алдыңыз, андан кийин муну иче турган болсоңуз, өтө сонун жыйынтыкты аласыз да. Экинчи категориядагылар булар спорт менен машыккандар. Кадимкидей энергия берет. Өтө узакка созулган машыгуу убагында сизге күчтү берет. Жүрөгүңүзгө дагы чыдамдуулукту берет да. Данагы кардио көнүгүүлөрдү жасаганда да. Мына ушул. Үчүнчүсү бул 35 жаштан жогоркуларга дагы деле тестостеронду кармап туруш үчүн керек экен. Андан кийин 50 жаштан 50 плюстарга болсо, бул жанагы простатанын ооруларынын алдын алып турат экен дагы, сезгенүү процесстерди, жанагы жерлердеги ар кандай шишиктердин пайда болушунун алдын алып турат экен да. Эми бирок 35 жаштан жогоркуларга эмнени эсиңиздерге түйүңүздөр. Эркектерде эң майда капиллярлар ошол жыныс органдарында да. Жеген ичкен тамагыбыздын, экологиябыздын артынан ошол кан тамырлардын ичи толуп калат. Кан коюлуп кетет да. Бул мунун негизги кызматы ошол жыныс органдарындагы кан айланууну жакшыртып берет. Ал жерге көбүрөөк өлчөмдөгү канды алып келет да. Келсе эле жанагы капиллярларыңыз бүтөлүп калган болсо, кан кайра артка айдайт дагы. Кан басымыңыз көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Эгерде сизде буга чейин ушундай маселе жаралган болсо, кан басымыңыз көтөрүлүп, же бир препараттарды ичесиз да, анда биринчи кан тамырларды тазалайт экенбиз, бекемдейт экенбиз. Боор, өт, ичегилерден бери тазалайт. Ар бир клеткаңызга детокс жасайсыз да. Андан кийин анан ичиңиз. Кандай түрдө детокс жасайм десеңиз, дагы деле шилтеме таштайм. Ошол шилтеме менен кирип, ал продукцияны дагы жакшылап изилдеп көрүңүз дагы. Эч кандай зыяндуулук жок болгону өтүңүз менен бөйрөгүңүздө таш болбош керек да.
ичесиз, ичкенден кийинки көргөн пайдаңызды анан чында баалайсыз да. Ушундай продукт экен. Бул продукт жөнүндө дагы кантип алам, акчасы канча деп кызыккан болсоңуз, видеонун алдына мен шилтеме таштайм. Саламатта калыңыздар.